Оолу өрөндө жайкы кулпунайды өстүрүү. Күнөсканада өндүрүлгөн кулпунай кыш башталганда базарга чыгарылат. Бирок негизгиси жаздан тарта жигердүү өстүрүлөт. Мурун жай-кыш мезгилинде кулпунай өндүрүлчү эмес. Ал эми азыр технологиялар өнүккөн заманда жылы бою кулпунайды өстүрсө болот. Кулпунай салкын климатты жакшы көргөн, төмөн температуралык культура. Ал толугу менен салкын температурада өстүрүлсө, мөмөлөрү чоң, катуу жана таттуу болот. Ал эми жогорку температурада болсо, ылдам бышып, мөмөлөр кичирейип, таттуулугу менен катуулугу төмөндөп кетет. Апрель-май айларында аба ырайы ысып кеткендиктен кулпунай кичирейип, сапаты төмөндөп кетет. Жай мезгилинде кулпунай өстүрүш үчүн аба ырайы салкын болуусу зарыл. Ушул себептен аба ырайы салкыныраак болгон жашылча өстүрүлгөн тоолуу өрөндөр жайкы кулпунай өндүрүү шартына дал келет. Жайкы өстүрүүдө биринчиден жогорку температураны түшүрүү үчүн каптал желдетүүчү, үстүңкү желдетүүчү терезелерди жана ошондой эле алдыңкы арткы желдеткичтер менен башка жел айландыргычтарды жакшылап орнотуу зарыл. Жана күндүн зыян нурларынан коргоо үчүн мүмкүн болсо күнөскананы сыртынан көлөкө берүүчү материалдарды орнотсо жакшы. Бирок анын баасы кымбат болгондуктан көлөкө берүүчү материалдарды теплицанын ичинен эле койсо болот. Кышкы кулпунай менен жайкы кулпунайдын мүнөздөмөлөрү бири-бирине карама-каршы келет. Кышкы кулпунай бул салкын болгон учурда гана гүлдөгөн кыска күн өсүмдүгү. Ал эми жайкы кулпунай болсо, температура жогору болсо, дагы да гүл ачат жана узак мөөнөттүк болгондуктан 4 мезгилдик кулпунай деп аташат. Ушуга окшогон 4 мезгилдик кулпунайдын катарына фламенго, печка жана эллан сорттору кирет. Адатта кышкы кулпунайдын көчөттөрү апрель-май айларында тигилет. Июль айларында бурутчалары атайын идишке көчүрүлүп, август айында андан кайрадан көчөт жасалат. Ал убактылуу өстүрүлүп туруп, кайрадан сентябрь айында жерге көчүрүлөт. Бул учурдагы кеңири колдонулган көчөт жасоо процесси болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан жайкы убакытта өстүрүлүүчү көчөттөр сентябрь айында чогултулуп, диаметри 3 дюйм же андан чоңураак болгон идишке которулуп, тамырлары жоон өсүп чыгышына түрткү бериш үчүн болушунча таштак топурак перлит аралаштырылып салынат. Ушул убакытта эң маанилүүсү гүлдөр менен үчүрлөрүн алып салуу керек жана аны менен бирге тамырлары күчтүү болуп өскөндө шарт түзүү зарыл. Канчалык тамырлары калың болсо, узак мөөнөткө сакталып калса да, ошончолук аман калуу ыктымалдыгы бийигирээк болгондуктан көчөттөрдү күчтүү кылып өстүрүүсү маанилүү. Ушундай кылып өстүрүлгөн көчөттү октябрдын ортосунда же ноябрдын башында бузуп же идишке отургузулган бойдон сактап, кийинки жылдын март-апрель айларына чейин 4-5 ай катары менен өз калыбында кармап туруу үчүн сактоо температурасы -2 градус болуусу талап. Сакталып турган көчөттү тигүүдөн мурда сактоочу жайдан чыгарып, алгач көпкө чейин кармалып турган көчөттөрдөн кургап калган же грибоктору бар жалбырактарды кесип салуу керек. Жана дезинфекция катары боз чирик оорусуна каршы смирекске окшогон дарыны бирдей чачып, андан соң стерилизациялап болгон көчөттү өсүү жана өз калыбына келиши үчүн атайын идишке отургузуу зарыл. Андан кийин гана сакталган көчөттөрдү алып чыгып, дароо эле өсүү стимуляциясын кылса болот. Көчөт тигиле турган топурак катары атайын даярдалып сатыкка чыккан грунтту дезинфекция кылып колдонсо болот же вермикулитти колдонууга мүмкүн. Эскерте кетсек, булганган топурак колдонулса, көчөттүн учу кесилип, тигилген тамыры фузариум оорусуна чалдыгуу коркунучу жогору болот. Өзүнчө идиштерге тигилген көчөттөр күндүзгү температура 25-30 градус жана түнкү температура 15-20 градуска туура келгенде өсө баштайт. Атайын идиш катары колдонулган пластиктин үстүңкү бүктөлмөнүн туурасы 12 см болуусу талап. Мына ошону колдонсоңуз туура болот жана көчөттү кургатып же өтө нымдуу кылып жибербей көзөмөлдөп туруу керек. Мына ушундай тартипте гана өстүрүлгөн көчөттөр апрель-май айларында жөөктөргө көчүрүлүп тигилет.
Көчөттү отургузуп жаткан кезде эки катар кылып мүмкүн болушунча жөөктүн чет жагына жакыныраак тигүү пайдалуураак болот. Көчөттүн тамыры бүктөлүп же болбосо өтө терең же тайыз тигилип калбоосуна көңүл буруу керек. Көчөт тигилгенден кийин күндүзгү температураны 25-30 градус, түнкү температураны 10-15 градустан төмөн түшүрүүгө же жогору кылууга болбойт. Жана ошондой эле эрте пайда болгон кошумча жалбырактарды жана күчүрүүлөрүн алып салуу керек. Мүмкүн болсо түшүмдү эртең мененки саат 7-ден 10-го чейин терип алган оң. Жана ошондой эле кулпунайды терип жатканда мүмкүн болушунча мөмөгө кол тийгизбей, сабагынан кармап үзүп алуу керек. Кулпунайдын сапатын сактап калуу үчүн тергенден кийин дароо муздаткыч кампага салуу шарт.